Booking.com Кыргызстанда 2012 жылдын 10 сентябрынан тартып иштей баштаган. 10 жылдан бери Кыргызстандагы мейманканалар, конок үйлөр, жатаканалар, боз үй лагерлери дүйнөнүн ар тарабынан келген конокторду тосуп алууда. Бул аянтча Бишкек, Каракол, Ош, Нарын, Талас шаарларында гана эмес, республиканын Сары Челек сыяктуу эң алыскы аймактарында да колдонулат. Соңкөл, Ташрабат, Арсланбаб, Жыргалаң, Чоң Алай. Туристик сезондогу кирешенин көлөмү чакан конок үйлөрү үчүн айына 150 миң сомго жетет. Google издөө системасын ачыңыз. Дарек тилкесине 3W чекит, booking.com деп жазыңыз. Сайттын башкы барагына өтүңүз. Бул барак мейманканаларды издөө үчүн сиз жатакана, авиабилет, машина ижарага ала аласыз. Сиз каалаган валютаны жана сайттын тилин тандоо менен мейманканалардын баасын биле аласыз. Коноктор саякат ордун, күнүн, адамдардын санын тандап, бөлмөлөрдү ээлеп башташат. Объектиңизди каттоо өтмөгүн басыңыз. Өнөктөш каттоо эсебин түзүү терезесинде электрондук почта дарегиңизди киргизиңиз. Байланыш маалыматтары терезесинде аты жөнүн, фамилиясын жана телефон номерин киргизиңиз. Жеке эсебиңизге кирүү үчүн сыр сөз түзүп, аны ырасташыңыз керек. Текшерүү үчүн сиз көз белгисин басышыңыз керек. Система көрсөтүлгөн электрондук почтага багыттайт. Электрондук почта дарегиңизди ырастоону суранган почтада Booking.com'дон кат келет. Ырастоодон кийин система турак жайдын түрлөрүн тандоону сунуш кылат. Конок үйдү тандайбыз. Бул баракта сиз так даректи жана сөзсүз түрдө жердин индексин жазышыңыз керек. Google картасына киргенден кийин үйдүн чатырына көк белги коюшубуз керек. Координаттарда ката кетирбөө жана белги коюу үчүн чоңойтуу үчүн плюс же минус белгисин бассаңыз болот. Объектинин атын киргизиңиз. Бул баракта биз үйдө кандай кызматтар бар экенин белгилейбиз. Эртең мененки тамак жөнүндө маалымат кошуу, ал баасына киргизилген же киргизилбегенин белгилеңиз. Биз унаа токтотуучу жай тууралуу маалыматты киргизип, бардык тиешелүү жерлерди белгилейбиз. Үйдөгү кызматкерлер сүйлөгөн тилдерди тандайлы. Жашоо эрежелеринде келүү жана кетүү убактысын белгилейбиз. Бөлмөлөр жөнүндө маалымат кошуу керек. Кандай бөлмөлөр жана канча керебет? Биз керектүү сумманы тандап, бөлмөнүн квадратурасын көрсөтөбүз. Ванна бөлмөсүнүн түрүн жана конок кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдоно ала тургандыгын белгилеңиз. Бул баракта бөлмөдө кандай ыңгайлуулуктар бар экенин белгилеп, сизге керектүүлөрүн белгилеңиз. Бөлмөнүн аталышын тандаңыз. Бөлмөнүн баасын киргизиңиз. Галереядан объектинин сүрөттөрүн тандап, платформага кошобуз. Төлөм формасын тандаңыз. Эрежелер менен таанышып, керектүү нерселерди белгилеп, объектини каттоону бүтүрүңүз.